Он экинчи кичи райондогу Айша эне мечитинин жаны. Таң эрте чуркоого катышуу үчүн келип катталгандар көп. Жарыш 8 категорияга бөлүнгөн, ар бири өзүнүн дараметине жараша паспорту менен каттоого алынышты. Айтылгандай эле үй бүлөлүүлөр, жаш курагы чектелбеген жарандар, журналисттер, профессионал спортчулар, Олимп оюндарынын катышуучулары да келишти. Дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасы Марат Аманкулов да бүгүнкү акцияга чуркоо үчүн келди. Иш-чараны Өнүгүү Прогресс партиясы уюштурду. Максаты калкты дени сак жашоого чакыруу. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин айтуусунда соңку жылдары өлкөдө дары-дармекти колдонгондордун саны өсүүдө. Ал эми спорт менен машыккан жарандардын саны нормадан 2 эсеге аз. 2010-жылы өлкөгө 5 миллиард сомго дары-дармек алып келинсе, 5 жылдан кийин бул сумма 13 миллиард сомду түзгөн. Бул деген биздин коркунуч бар, элибиз азайып кетиш. Ошондуктан биз бул жерден чакырыкты айтып атканыбыз, ойлонгун, өзүң жашооңду узарткын, үгүттөгүн, өзүң тууганыңды, өзүң кошунаңды үгүттөп, ошол эки бутуң менен чуркап, спорт менен машыгып, жашоо турмушуң оңдогун деген ойдобуз. Ошондуктан биз баардыгыбызды ушул журтту, элди кыргыз мамлекетте чакырат элек, ушундай чараларга, иш-чараларга катышып, өзүңдүн ден соолугуңду бекем кыл деп. Акцияга миңдей киши келди. Саат 11:00 катталгандар чуркоо үчүн даяр турушуп, белги берилери менен жөө-күлүктөр Марага жөнөштү. Келгендерге үлгү көрсөтүү иретинде Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев да 5 чакырымга чуркап финишке келди. Чуркап келдим, мен эч кандай кыйын болгон жок. Анткени мен ар дайыма чуркап жүрөм. Мен ойлойм, бул үлгү катары жөнөкөй жарандарга көрсөттүк. Ушул биздин колубуздан бар жок келет. Кыргызстанды өнүктүрүш биздин колдон келет. Ден соолукту бекемдеш биздин колдон келет. Кыргыз эли өзү чынында патриот эл, өзүнүн жерин, элин сүйгөн эл деп эсептейбиз. 400-гө жакын адам чуркап, 8 категорияга бөлүү оңойго турган жок. Калыстар ар бир чуркап келгендерди Энвер Гареев атындагы ботаникалык бакта тосуп алышып, канчанчы келгенин белгилөө менен алек болушту. 5 чакырымды профессионал спортчулар 13 мүнөттө чуркап өтүшсө, жай чуркагандардын аягы жарым сааттан ашыгыраак убакытта келишти. Чуркоого катышкан карысы да, жашы да уюштуруучуларга ыраазычылыгын билдиришти. Чуркоого желание эле керек. Өзүң анча-мынча кийимиң болду, все. Чуркап ден соолугуңа ден соолук кошулуп турат. Көп ансыгандай көп жашайын десең спорт менен машыгыш керек. Туура ушу уюштуруп аткандарга чоң рахмат. Азыр ар бир километрин эсептесек 2.55, 2.50дөн чуркап салып турбуз. Ушу ылдый иштебесек ушундай чуркап. 5 километрди канча убакытта чуркап өттүңөр? 13:40 чуркап салып турбуз да кетет. Ощущение жакшы буюрса, соперниктер күчтүү, жакшы атаандаш болду, ошо жакшы болду. Разымын айтып ушинтип уюштуруп, ушинтип кроссор өткүзүп, элим көп ушинтип, эл да ушинтип спортко тартылып, ден соолук сындап жүрө берели. Өзүмдүн күчүмдү сынап көрөйүнчү деп чуркагам. Журналисттер арасында биринчи болдум, бирок аялдар арасында билбейм канчанчы болгонду. Өзүм баа бердим да, чуркаса болот экен после долгого перерыва депчи. Калыстар жеңүүчүлөрдү тактаганча акциянын катышуучуларына белгилүү эстрада ырчылары ырдап, майрамдык маанай тартуулашты. Күткөн убакыт келип, жеңүүчүлөр биринин артынан экинчиси жарыяланып, 50дөй кишиге баалуу белектерди, акчалай сыйлыктарды алышты. Уюштуруучулар дарысыз жашоо чакырыгын Нарын шаарына ташташты. Эми жакынкы күндөр акция Нарында өтөт. Бүгүнкү Бишкек шаарында өткөрүлгөнгө жалпы эл мына күбө болдук. Эми мен ойлойм, нарындык туугандар дагы колдоо кылып, биз дагы ошондой марафон өткөрөбүз, келип, катышып, чуркап, бир жөө-күлүктөр деп айтсам жаңылышпайм. Ал жакта дагы ушундай масштабта өтөт. Келип, катышууңуздарды чакырабыз. Дарысыз жашоо акциясынан маанайсыз кайткан эч ким болбоду. 50дөй адам жеңүүчү болуп сыйлык алганына сүйүнсө, жүздөгөн кишилер дем алыш күнү чуркап, эс алып, ден соолугуна кам көргөнүнө ыраазы болушту. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.